Ийгиликке жетүү үчүн 3 нерсени аткарыш керек экен. Биринчи бул максат коюу, экинчи бул аракет кылуу, үчүнчү болсо бул ар дайым жылмайуу болуш керек экен. Дал ушул нерселерди аткаргандан кийин албетте бизде ийгиликтин туу чокусуна жетип алат экенбиз. Биз болсо албетте бардыгыңыздарга жылмайуу тартып алмакчыбыз. Бул Бульвар 122 программасы. Жалпыңыздар биздин каналга кош келипсиздер. Алдыңкы саатта жалаң гана жагымдуу музыкалык чыгармалар сиз күткөн жана албетте биздин өзгөчө конокторубуз бар. Бүгүнкү биз темабызды Сыр бойдон ката тууралуу бир видео роликтен кийин тааныштырабыз. Деги эле бүгүнкү күндө алысты жакын кылган жана узун жолду кыскарткан жорго таксиси боюнча кыскача видео ролик дайындаганбыз. Анда эмесе келиңиздер чоң көрөлү. Айтор, эмне дейин? Ушул кыйын кырдаалда кыргыз эли бирикпесе болбойт. Бизди каптап турган калың душман. Оюбуз бир чыкты бейим. Эми башын биз баштап берели. Батаңызды бериңиз, биз аттаналы. Жол узак, кечкирип та калды. Менин көлөгүмдө минип кет. Камсана болгонуз. Баары жайында. Аткам, жорго дайын болду. Каяка? Үйгө алайга. Ар бир күн, ар бир саат жада калса, ар бир секунда бул адам баласына берилген алтын мүнөттөрдүн бири. Андыктан дал ушул мүнөттөрдү текке кетирбей, жалаң гана пайдалуу жакка кетириңиздер. А биз өз учурунда дал ушул мүнөттөрдү текке кетирбей, программабыздын сапарын алдыга карай улантабыз. Ардактуу телегөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин темабыз дагы өзгөчө болот, деги эле социалдык маалымат жөнүндө болмокчу. Бүгүнкү күндө биздин жаштарыбыз, деги эле шаар тургундары интернеттен көрүп маалыматталабы же сыналгыдан алабы? Буну сиздер менен чогуу алдыңкы мүнөттөрдө бөлүшөбүз. Биз менен биргеликте болуңуздар. Жагымдуу музыкалык чыгармадан кийин биз албетте бүгүнкү биздин конокторубуз менен тааныштырабыз. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайбыз. Жагымдуу музыкалык чыгарма бир гана сиз үчүн жаңырмакчы. Кабыл алып коюңуздар. Koңшулаш айылдан кезиккен, коңгуроо үнүңдү эшиткен, короңо кире албай коштошуп, кол булгап калчу элем эшиктен. Короңо кире албай коштошуп, кол булгап калчу элем эшиктен. Агымың турмуштун кечелек, анда сен кыз элең секелек. Кош кулак өңдөнүп экөөбүз, кошулуп бир аксак дечелек. Кош кулак өңдөнүп экөөбүз, кошулуп бир аксак дечелек. Фаридам, 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 ай Фаридам, 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 Фаридам. Аттиңай өкүнөн эмгиче, адырдан гүл терип бергиче.
алыстан кайрылып келгиче алтыным башкага кеттиң сен алыстан кайрылып келгиче азапка бактысын байлаган армансыз жашоодо барбадам жоготкон күндөрдө эстедим неге сен жолуктуң кайрадан жоготкон күндөрдө эстедим Эме бул бир аз үнүн азайтып коюш керек болот. Наушниктен үнүн азайтыш керек болот. Балбылдап көздөрүң карагат бас желең жүрөктай жаралап абактылуу боло көр кош эми балалык ак сүйүм мамана бактылуу боло көр кош эми балалык ак сүйүм мамана Фаридам 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 ай Фаридам 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 ай Фаридам 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 Жагымдуу музыка жан эркидет демекчи жашообузду ар дайым музыка менен азыктандыралы. Ал эми биз өз кезегинде программабыздын кадамын алдыга таштайлы. Түз эфирде Бульвар 122 программасы уланууда. Ардактуу телегөрүүчүлөр, бардыгыңыздарды сыналга жакыныраак чакырабыз. Бүгүнкү биздин темабыз деги эле социалдык тармактарда көп отурган кишилер соц маалымат боюнча болмокчу. Бардыгыңыздар дал ушул маалыматта болсоңуздар, алдыңкы саатта бул ой пикириңиздерди сактап туруңуздар. Себептенде алдыңкы мүнөттөрдө бизге байланышка чыгууга дагы мүмкүнчүлүктөр болот. Биз өз кезегинде бүгүнкү куттуу студиябыздын коногу менен тааныштырып өтөлү. Деги эле социалдык тармактын активдүү жараны Солтобек Эркин. Ассалому алейкум алгач. Алейкум Кош келипсиз биздин студияга. Кош болдук. Сизди баарыбыз билгендей Facebook'та өзгөчө постторду жазасыз, элге жагымдуу, керектүү нерселерди. Дал ушул боюнча айтып берсеңиз, кандай постторду жазасыз элге кызыктырыш үчүн? Негизи Facebook'ка пайдалуу нерсе жазат экенминчи мен 2 күн мурда эле билдим. Биз чалгандан кийин. Силер чалгандан кийин мен ойлонуп калдым. Демек мен жазган нерселерим кызыктуу турбайбы адамдарга деп. Ошол анан посттор тууралуу айтсак, ал ар кандай убакытка жараша, өлкөдө болуп аткан окуяларга жараша Мисалы кайсынысы өзгөрөт да. кызыктуу маалыматтардан бирин айта кетсеңиз? Бирин айта кетсем, Олимпиада оюндары болуш керек. Айсылуу Тыныбекова кызыбыз алтын медалга жетпей калды. Мындай бир пост жазган болчумун. Ура, сүйүнчү, Риодон жакшы кабар келди. Алтынай тиги Айсылуу Тыныбекова алтын алды деп туруп тире коюп туруп деп эле сүйүнчүлөп калабы десем, элдин баары эле уже ал башында аягын окуй эле, башын окуп эле уже сүйүнчүлөп киришти, комментарийлерге толтура билген жок. Ушул эле кызыбыз утту, ишке жарады деп эле элдин баары. Анан ошону көчө күнү как раз карап койдум, ошону канча болду, канча лайк, репосттор. Лайктары 7000-8000 болуптур. Перепосттору 4000, 5000 болуп кеттир да. Комментарийлерин айтпай эле коеюн. Бул канча күндө ушунча лайк көбөйттүңүз? Бул деген бир 2 күндө болду дейм. 2 күндүн ичинде? 2 күндөй болду. Жанагы ОМКС, анан ВКонтакте элдин балдары деген эмелер бар го, жанагы контакттар Инстаграмга дагы чыгып кетти. Анан чоң эле белгилүү аттарын айтпай эле коеюн, шоу-бизнес өкүлдөрү деле ошону бөлүшүп, даже ошол ырчылар деле утуп турду, репост кылаттыр. Анан айрымдарына жазып турдум, мен бул кабыл элек болчу, аянычын окуйсаң. Бардыгы анда бүгүнкү күндө биздин көбүнчө темабыз кыска жана элге түшүнүктүү, керектүү тема болсо, анда элдин баары дароо көрөт экен. Сиздин оюңуз боюнча кандай? Мен оюмча өзгөчө кабар, өзгөчө маалымат негизи жаштар айтты. Мисалы
саясат тууралуу алсак, мен негизи көп саясатты жазгым келбейт да, анткени саясатты жазсаң эле башталат. Саясатты канча толтура мындай мисалы медиа өкүлдөрү көрсөтө берет. То есть ал кызыктуу эмес да. Мисалы ошондой Айсулуу Тыныбекова бир спортчулар тууралуу, мисалы Кайрат Пирмердиев Голос Паркелде ошондой тууралуу жазса, мисалы МС Дончанын сүрөттөрүн эметиге видеолорун киргизип койсо, ошол тарап кетет балким. Мисалы ак калпак 3 метрлик ак калпак жазылбадыбы? Мисалы Манас университетинен как раз мен жазам да коюшум. Анан ошол ошондой өзгөчө маалыматтар жакшы тарайт негизи. Мисалы саясатында баналь нерселер мындай калып кетет. Ал эми бүгүнкү күндө дал ушул Facebook аркылуу деги эле мындай жумуш катары алса болобу, буну акча тапса болобу деги эле ушундай кызыктуу репостторду жазып. Мисалы Facebook социалдык тармактар, могу ырчы, актер деген инсандардын бул жумушу катары болуш керек. Мисалы мен алып көрсөм, мен ырчы эмесмин, актер эмесмин, бирок мен жумушум ошого байланыштуу да, анткени өзүм Манас университетинде окуйм, ошол учурда ошол жакта иштейм. Эмне окуп иштейсиз? Анан Манаста болуп аткан баардык жаңылыктарды ошол социалдык тармактарда таратам да, мындайча айтканда. Ошон үчүн Facebook ошон үчүн керек. Жумушум деп деле койсом болот негизи. Facebook'та жазган постторума кээде акча деле алып коем деп койсом. Деги эле бүгүнкү күндө Facebook аркылуу жакшы бир бизнес катары караса болобу, муну балким акча табуугу, өзүңүзгө бир кошумча каражат катары, балким кийин жумуш катары өзүңүзгө посттор жазып, жумуш катары аласыз өзүңүзгө. Facebook'тан акча тапса болобу, негизи жана просмотрлары көп, анан аудиториясы көп адамдар акча табышса керек. Так маалыматым жок, бирок кээ бирки ошол просмотрлары көп адамдар ошол акча табышат экен да, ошол мененчи. Көп лайк алган, көп репост алган менен акча тапкан адамдар бар экен, бирок мен азыр өзүм андай айта албайм. Аудиториям аларчалык чоң эмес. Ошол анан негизи бир каялым бар, балким Facebook'тагы Нью-Йоркто, Вашингтондо эмелер бар го, офистери. Ошол жака жумушка кирсемби деген ойлорум бар. Посттор жазып, балким Цукерберг окуп калабы деген ой. Деги эле бүгүнкү күндө социалдык тармактарда, деги эле интернетте же Instagram'да же Facebook'та канча убакытты коротосуз бир күндө 24 сааттын ичинде? Же 12 саатты карайлы? Бул интернетке жараша болот да, мисалы өзүм Ошко менен колдоном, Ошко катып калгыча эле интернетте отура берем дейсизби? Эң жакшысы Мегаком окшойт да? Мегаком, балким ошо Мегакомго өтүш керек. Ошол бирок көп жылдан бери Ошко менен колдонуп келем. Ошол жакшы, жаман деп айтпайбыз. Ошол интернеттен өчүп калгыча эле колдоном негизи. Мен тургандан жатканга чейин. Бүгүнкү күндө мисалы Instagram'га же Facebook'ка кандайдыр бир креативдүү нерсени киргизсе болот, элде жок нерсени. Мисалы буга чейин ар кандай күлкүнчтүү видеолорду тартмай да пайда болду, андан кийин деги эле мындан тышкарыда кандай креативдүү нерсе киргизсе болот, өзгөчө? Креативдүү эмне киргизсе болот? Мисалы мен ойлойм, жана флешмобдор жакшы популярдуу калат болуш керек. Мисалы Манекен челлендж өлө тарап кетти, президенттерден бери тартышты, аны силердин жамаатыңар деле тартса керек. Тартканбыз. Анан ошондой флешмобдор жакшы эл кабыл алат деп ойлойм. Ошондой видеолор уже мен ойлойм эле чегине жетип кетти болуш керек, уже видео укмушка азыр. Мисалы биз азыр бир сүрөттү киргизсек эгерде Facebook'ка, сиздин оюңуз боюнча канча мүнөттө канча лайк топтой аласыз деги эле? Канча көрүүчүнү өзүңүз? Азырбы? Ал ошону посттун темасына жараша болот. Анан жана башында описание бар го, башында. Азыр биз студияда деп коелу, түз эфирде Бульвар 122 программасында. Эгерде ушуну киргизип, анан кийин кантип описаниясын кантип жазасыз деги эле элди тартыш үчүн? Элди тартыш үчүн биринчи көп достору бар балдарды, адамдарды отметка кылам деп койсом. Описанияны ойлонуш керек экен, СТВда биринчи жолу келтам. СТВда биринчи жолу жакшы актер келиптир деп жазып коюш мүмкүн. Өзүңүздү мактап? Ооба. Ал эми келе жаткан өзүңүздүн кандай пландарыңыз бар? Балким бул жумушту өзүңүзгө ар дайым социалдык маалымат катары пайдаланасызбы же жөн гана хобби катарыбы? Ушуну кыскача айтып бере кетсеңиз. Кыскача. Facebook хобби катары эле. Мындай чоң аябай мен жашоомдо бир чоң ролду ойной турчу бир курал катары көрбөйм. Мисалы, жөн эле бул экинчи орунда турган маалыматтардан артта калгым келбейт, ошон үчүн колдоном. Ошол. Анда меники эң акыркы суроом, сиз сыналгыдан маалыматты барып аласызбы же интернет аркылуу?
Мен үйүмдө негизи 2 телевизор бар да, 2 күндөн көрбөйм да. Телефондун экранын карап эле, негизи маалыматтарым барын ошол жактан алып алам негизи. Телевизор көрбөйм негизи. Телевизор вообще көрбөйсүз эч качан? Жок. Кино көрүш керек болсо эле кайра YouTube'га, интернетке киресиң. Анда сизге келип бериңизге чоң рахмат. Алтындай мүнөтүңүздү бизге бөлүп бериңизге ырайчылык билдиребиз. Сиздин эркин микрофон сизге, балким калуу тилектериңиз болсо. Макул. Жалпы жамаатыңыздарга жакшылыктарды каалайм, баардык ийгиликтер, аудиторияңар дагы да көбөйө берсин. Ар бир каналдын маанилүүсү ошол болуш керек. Ошол баарыңарга ийгилик, креативдүү посттор болуп калса да чакырат болушам керек, дагы келип турам чакыртууга. Ошол. Ырайчылык билдиребиз. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, мынакей Эркен мырза айтып кеткендей эле, деги эле бүгүнкү күндө интернеттен маалыматты алган оңоюраак деп айттыңыз, Ал эми деги эле сыналгыдан балким көрүүчүлөргө сыналгы оңой сезилет, Биз ушул боюнча сурамжылоо элден жүргүзгөнбүз. Ана эмесе кийинки сюжет боюнча бардыгыбыз чөгөрөлү. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз менен биргеликте болуңуздар. Же интернеттен алган маалымат пайдалуу? Шаар тургундарынан сурап көрөлү. Өзү негизи өзүң көзүң менен көрмөйүнчө эч кимге ишенбеш керек да. Бирок телевизордогу көбүнчө эмеге жакын да, чындыкка жакын бул. Ошон үчүн телевизордон көрүш керек. Мен оюмча ошо ноутбук интернеттен алганго деп ойлойм. Себеби телевизордон да андан тышкары эле көптөгөн маалыматтар берет. Унутуп каласың да, ноутбук темелерден болсо көрөсүң, кайталап көрөсүң. Эгер унутуп калсаң кайта токтотуп, ошоян улантып дегендей. Мен азыр сүйлөй берейин. Анан сүйлөп бүтүп, анан кийин телевизордон алган, жаштарга компьютерден алган. Заманына жараша бул дагы. Биздин убагыбызда компьютер эмес, телевизор да жок болчу эле кетиң эле. Китеп менен окуп эле, китебибиз да толук жетиш эмес. Биз баягы мурун Союз убагындагы эмелер болгондон кийин китепке көбүнчө газета кызыгам. Газета көп окуйм. Дүйнөлүк желенин пайда болушу менен мурдагыдай сейилдегенде, дүкөнгө барганды, курбулар менен жолукканды унута түшкөнүбүз үчүн. Сыналгынын алдында 5-6 саат коротобуз убактыбызды. Керек болсо тамак жегенде да сыналгы төрдө турат. Маалыматтар боюнча күнүнө 2 саат гана сыналгы көрүү керек экен. Ал эми интернетке 1 сааттан ашпаган убакыт бөлгөнүбүз туура. Көбүрөөк маалымат алгыңыз келсе, анда экөөнөн тең маалымат алып турсаңыз болот. Сыналгыдан алган маалымат чын эле көп убакытка чейин эсте калып, маалыматты терең түшүнүүгө өбөлгө түзөт. Аны өзүңүз деле байкасаңыз керек. Ал эми интернеттен бир нерсени окусак, бир жумага жетпей унутуп калабыз. Эң жакшы чечим көрүүчү, китеп окуңуз. Баналдуу угулганы менен фантазияңызды күчөтүп, мээңиз эс алат. Өзгөчө эс алууну кааласаңыз, негизинен эле техникадан алыстап, кечки Бишкекте үй бүлөңүз менен сейилдеп келиңиз. Мындай эс алуунун сизге көптөн бери керек экенин өзүңүз деле байкап жүрсөңүз керек. Жиде Сотбекова, Нурайым Тобоева, Шухрап Абдыкапар уулу, Бульвар 122 программасы үчүн. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мынакей биз ушул сюжеттен байкадык. Деги эле сыналгыдан маалымат алган оңойбу же интернеттен? Дал ушул суроону бүгүнкү биздин коногубузга дагы бергибиз келип турат. Бүгүн биздин куту студиябыздын коногу ким десеңиздер, деги эле тамашачу, актер жана мындан тышкары бүгүнкү күндө 65.400 катталуучусу бар. Инстаграмда белгилүү, популярдуу биздин тамашачу, актер ким десеңиздер, Актан Рыскелдиев бүгүн бизде конокто. Ассаламу алейкум. Канча экранга карасаңыз, канча подписчигиңиз бар экен? 65.400 экен. 65.400 экен, көчө мурда эле балдар менен отуруп. Канча бар эле ошол кезде? 65 болчу. 400 2-3 күндө чогулуп кетиптир эми. Эмне чогулабыздар да? Өзүнөн өзү. Актан аке, мынакей эфирден эң эле башында биз мындай кылайлы, эксперимент катары алайлы. Бүгүнкү биздин темабызга да байланыштуу социалдык маалыматтар. Деги эле азыр биз сизден селфи алайлы сиз менен, анан кийин сиздин Instagram баракчаңызга киргизели. Анан кийин эфирден сиз менен маек бүтүрүгө чейин канча лайк топтолот, буну бардыгыбыз күбө болмокчубуз. Деги эле Актан байкенин канча өзүнүн көрөрмандары, канча лайк базат экен, кеттик ана эмесе. Мынакей мындай сон сөз. Билебиз. Кетти. Азыр бат эле жүктөйбүз. Эң башкысы деген бул Инстаграмда баягы убакыт боюнча дагы туура киргизиш керек да. Мисалы үчүн түнкү саат 3-тө киргизип калсаң, лайк албай калышы мүмкүн, же болбосо эртең менен өз убагында анан таамай сүрөтүңө жараша да тийиш керек да негизи. Ал эми сиз азыр темасын эмне деп жазсаңыз, биздин колдонуучулар деги эле көбүрөөк лайкты базат. Темасын деги эле мындай глобалдуу, мындай кызыктуу кылып. Мага лайк керек деп жазамыз. Сиз канча лайк чогулушу мүмкүн өзүңүздүн ой пикириңиз боюнча?
500 деп коеюнчу баягы аз канча. Нем 1 сааттын ичинде. 1 сааттын ичинде 500 топтой алабыз, Пожалуйста. Коперип коюңуздар. Аны эмесе ардактуу телекөрүүчүлөр, эгерде бизге да сиздер да кошулуңуздар дагы, бардыңыздарды Актан Байкен инстаграмына катталыңыздар дагы, лайкты базыңыздар. Биз байкайбыз дегеле эксперимент катары жүргүзүп жатабыз. Актан Байке эфирден жыйынтыгына чейин канча лайк топтолот экен, бардыңыздарды күтөбүз. Биз Бульвар 122 программасын улантабыз дагы. Актан Байке болгон биздин сурообузду улантып берели. Жибердиңизби? Мен инстаграмга кирип кеттим, болду, чыкпайм. Бир күндө интернетте канча убакыт колдоносуз? Канча убактыңыз кетет? Негизи баягы бош убакта маршруткада жүргөндө, кээде үйдө дагы келинчегимдин какшатып отуруп коем дечи. Бирок ошол эле убакта акыркы мына Сочиден келгенден бери өзүмдү карманып, ушунун ордуна келчи балам деп, ушунун ордуна баягы башка нерсе кылып көрөйүнчү деп, кичине өзүмдү чектеп атам. Анткени чындыгын айтканда колуман телефон түшпөй, интернеттен башым чыкпай калган күндөр болгон. Мынакей сиздин акыркы жаңылыктарыңыздан бир элге кызыктуу болуп жатса керек. Сиздин Инстаграм баракчаңыздан бардыгыбыз көрүп калдык. Сиздер Сочиге барып келдиңиздер. Сочи кандай болду? Кандай шаар экен? Өзүңүздөн бат-баттан айтайын, бат-баттан көбүрөөк информация берип кетейин. Сочи шаарына фестивалга барып келдик, КВН фестивалына. Кудай буюрса жакшы жыйынтык биринчи барганга. Негизи аяка 10 жылдап, 11 жылдап барган командалар дагы эч жакка өтпөй калат экен. Ошончо тытынып отурупчу. Биз биринчи жолу бара калып эле повышенный рейтинг деп коюшат баягы. Ошонун рейтингинин катарына кирдик, кудай буюрса. 1-2 лигага чакырышты, бирок аларга барабызбы, барбайбызбы, убакыт көрсөтөт. Баягы эле акча карап, финансы жагынан. Башкы финанс жагынан болушу мүмкүн. Жана ошондой эле биякта өзүбүздүн проекттерибиз бар, алардан да аксап калабызбы, иш кылса. Азырынча балдар менен ойлонуп атабыз. Ана эмесе келиңиз, Актан Байке келиңиз. Лайкты бир байкайлы. Канча минут болду? 2 минут өттү. 2 минут ичинде канча лайк топтой алдыңыз? Биздин телекөрүүчүлөргө көрсөтүп койсоңуз болот. Так. Бир жыл деп көрүңүз, канча сүрөт, канча лайкты топтой алдыңыз? Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизге Актан Байкеге лайк базын сурабыз. 2 минут 44 лайк экен. 44 минут. 44 лайк. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мынакей 2 минуттан ичинде 44 лайкты топтой алат экен Актан мырза. Ал эми бүгүнкү күндө биздин социалдык маалымат. Керек болсо мына комментарийлер кетти. Мен биринчи силерди көрүп жатам. Актан иним биздин үй-бүлөдөн сага 4 лайк дейт. Айнурка инсто дейт. От меня тоже дейт. Назим, мен силерди СТВдан көрүп атам. Менден сизге 1 лайк белекей дейт. Ким жазган экен? Алтынай деген сонун кыз жазыптыр. Назим, Айнурка, да бирөө бар экен, айтпай эле коеюн. Келсин Айнурланова, саламатсызбы дейт. Ыраазычылык билдиребиз биздин телекөрүүчүлөргө. Сиздин дегеле бир сүрөттү киргиздиңиз. Эгерде кызыктуу же темасы элге кызыктуу теманын бири болсо, 1 минуттун ичинде канча лайк топтой аласыз? Аябай көп болуп кетет. Кээде 1 сааттын ичинде акыркы вот Сочиде жүргөндөрдө 2 сааттын ичинде 2000ге чейин лайк топтой ийген сүрөттөр болгон. Эми ал айтып атпайм, бүт баары төп келиш керек. Жазган баяндамаң дагы, сүрөтүң дагы. Меники азыр көбүрчө колдонуучуларым менден эмне күтөт? Менден юмор күтөт деп аяк элечи. Анан мен ыр түрүндө болобу, макал лакаптарды алмаштырып саламбы, иш кылса ушинтип эле элдерге кызыктуу болсун деп анан юморду кошуп салам да. Анан көбүнчө үй бүлө менен болгон сүрөттөр, баланын сүрөттөрү көп лайк алат. Анан ошолорго тиешелүү баягы ар бир лайктарды санабайм. Эми лайкты санабайм деле чындыгында. Чындыгында санабайм. Мисалы Инстаграмдан тышкарда кайсы социалдык тармактарда көбүрөөк отурасыз? Балким Фейсбукта көп отурам. Фейсбуктан Одноклассникиде көп отурам, бирок Одноклассниктин азыр баягы актуалдуулугу бүтүп калбадыбы. Убагында агенткада көп отуруп калганбыз. Одноклассники азыр ВКонтактенин акырындан баягы изилдеп атам. Эмне болду экен бул депчи баягы карап көрүп. Бирок Фейсбукта көп отурам, анткени Фейсбуктан актуалдуу информация аябай көп келет. Ошондуктан мисалы бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда пост жазуунун кандай маданияттуулугу бар? Балким керектүүлөр туура эмес жазабы же бизде цензура жокпу? Ошо кандай? Эми цензурадан мурда деген баягы элдер өзлөрүнүн статусуна жараша жазат да. Мисалы үчүн мен эле азыр орой бирдеме жазчу болсом, дароо эле бир минут ичинде 20 комментарий келет. Актан бетиң барбы, сен деген элдин адамысың да, мүмкүн болбойт депчи. Ал эми элдер болсо өзүнө жараша жаза берет. Мисалы үчүн көп эле комментарийлерди, постторду окуп калам.
сөгүнгөн сөздөр кетиши мүмкүн, баягы жамандык. Канча лайк болду? Бирөө карап коелу. Айбай сонун эксперимент болуп атат. Анда эмесе кеттик, канакей. Канча лайк болду? 119. 119. Баки азыр биздин эфирибиздин Актан байке менен эфирибиздин башталгана болгону 5 минут өттү, Актан байке. Сиздин балким биздин көрүүчүлөр дагы азыр сизди көрө калып, Актан байкеге лайк басайлы, жардам берели деп. Мен бот-боттан окуп салайынчы, те кызык болот. Комментарийлер көп экен. Келиңиз. Адина Абиралиева менден да 2 лайк, апам экөөбүздөн дейт. Жумагүл Өмүрбекова мен да көрүп атам дейт. Мамбеталиева менден да лайк дейт. Акимбаева бизден 6 лайк дейт. Макс Шаршыналиев 5 лайк кетти. Мери Мураталиева ишкиске келик. Мотуева дегенден 3 лайк. Ашимова Жылдыз бизден толтура лайк дейт. Алтынай дагы кетти. Болду эми окубайм, эфир кыска. Ошондуктан баарыңыздарга чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Айбай сонун эксперимент болду окшойт. Бирок лайк кете берсин. Ардактуу телегөрүүчүлөр, мынакей азыр биз түз байланыштабыз. Аны эмесе бизге дагы дегеле Актан байкенин Instagram баракчасына киргиңиздер, дагы лайкты көрүп басыңыздар. Бүгүнкү биздин эксперимент катары байкап жатабыз. Актан байке дегеле эфирдин жыйынтыгына чейин канча лайк топтой алат? Буну сиздер менен буюрса чогуу текшеребиз, а? Аны эмесе Актан байке айтсаңыз, бүгүнкү күндө цензурага сиз кандай карайсыз? Буга чейин сиздин комментарийиңизге жаман жазгандар болду беле? Болгон. Көбүнчөсү жазат, жаш бала деп эмне кыласың, серьезно болбойсуңбу деп. Анан бирок баягы мен кичинекей кезимден эле ушундаймын. Баягы серьезно болгонду билбейм да, чынын айтканда. Анан сүрөттөрдүн көбүнчөсүнө эми ал негатив. Негативге көп деле көңүл бурбайм. Көрүп туруп, мейли бактылуу деп туруп, аны кара тизмеге кошуп коем дегендейчи. Ошондуктан аларга көңүл бурбаш керек болгону. Алар эми түшүнсө түшүнөр, түшүнбөсө түшүнбөй эле койсун дегендей. Ошол. Келиңиз Актан байке, ана эң акыркы жолу бир жолу лайкты карайлы. Балким биздин телегөрүүчүлөр азыр дагы бир жолу көрүп, Актан байкеге лайкты басып, жардам берип дегендей. Канча лайк болуптур? 173. 173. 176. Жарай. Сон. Мен да лайк басып койдум. Бул бардык телегөрүүчүлөргө айта кетели, түз эфирде биздин башталганыбызга 7 гана мүнөт болду. Аны эмесе бардык биздин телегөрүүчүлөр 7 мүнөттүн ичинде 170 лайк топтой алды. 182. 182 мынакей. 71 комментарий. 71 комментарий. Бардык биздин телегөрүүчүлөргө көрүп жатса ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу телегөрүүчүлөр, бардык Актан байкенин Instagramына катталыңыздар, дегеле мынакей кызыктуу маалыматтар жана юмордуу нерселердин баардыгын чыгарат экен. Мынакей азыр түз эфирде дагы бир жолу көрүп жатабыз канча лайк болгон. Канча лайк болду? Дагы бир жолу карап коюңузчу. Бир жолу карап коеюн, 202. 202. Эң сонун. Ардактуу телегөрүүчүлөр, аны эмесе сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Актан байке. Көрүүчүлөргө ыраазычылык билдирем. Мен күткөн эмесмин, чалып болуп кеткен. Чындыгында мени көрүп аткан, мени кызыктырган адамдар бар экен. Барыңыздарга чоң рахмат. Көп комментарийлер келди. Ошонун баарына чогултуп берели. Мына общий деп салам деп коеюн. Ыраазычылык билдиребиз. Барыңыздарга чоң рахмат, ыраазычылык, үй бүлөңүздөргө бекем ынтымак, ден соолук, байлык жана амандык тилейм ошол. Ардактуу телегөрүүчүлөр, дегеле биздин карап көрсөк андай азыркы тапта бизди 200дөн ашык киши көрүп жаткан экен, балким 300, балким 400. Андан да көп. Бул ким эле деп баягы лайк койбой койгондар бар. Принципиально койбойм ага дегендер да бар да. Аны эмесе ардактуу телегөрүүчүлөр, биз сапарыбыз алды карай уланталы. Дегеле Жарай Сити теледолбоорунда барыбызга белгилүү социалдык тармак боюнча видеоролик жазган экен, тамаша көйлүү болгон экен. Аны эмесе бардык биздин телегөрүүчүлөр менен чогуу дал ушул Жарай Ситиден кичинекей видеороликти чогуу көрөлү. Ардактуу телегөрүүчүлөр, биз менен биргеликте болуңуздар. Привет. Привет. Я тут мимо проходил и, может быть, познакомимся? Ну, давай. Меня Ипери зовут. Да нет, ты не так поняла, я говорю. Ты же в Инстаграме есть? Давай я тебя найду, напишу, и мы там познакомимся, а? Нет, я не сижу в Инстаграме. Да хорош, в Инстаграме не сидишь? Как я узнаю, красивая ты или нет? Ты на Фейсбуке сидишь? Давай я тебе фамилию говори, мессенджер. Нет, я и на Фейсбуке тоже не сижу. Одноклассники? Нет. Да хорош, ты что, все еще в агенте сидишь? Нет, молодой человек, вы меня не поняли. Я вообще не сижу в социальных сетях. Просто так много времени отнимает, да и к тому же там столько негатива. А может быть, мы с вами так вживую познакомимся? Ты что, вообще ненормально? Не хочешь знакомиться, так и скажи. Думаю тоже. Ардактуу телегөрүүчүлөр, биздин маанайыбыз ар дайым дегеле абарага байланыштуу болот экен. Аны эмесе эшикте кандай гана суук болуп жатса дагы, бирок биз ар бириңиздерге сүйүү жана позитив кааламакчыбыз. Биз сапарыбыз алдыга карай улантабыз дагы, жагымдуу музыкалык чыгармага кезекти бермекчибиз. Жагымдуу музыкалык чыгарманы кабыл алып коюңуз, андан кийин кызыктын баары али алдыда. Бардыгыңыздарга ийгилик, ыраазычылык билдиребиз.
Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем на дискотеку со своей фанатекой. Едем, едем с гаража угнав папину победу. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Весна, весна, на улице опять весна, а пацанам соседским, как и мне, не до сна. Коты, коты, орали за окном, скоты рвали на куски мне душ. Где же ты, где же ты? Она меня с ума свела. Она, покой и волю забрала. И почему так сладостно от боли? Позабыл я все пути, потерял пароли. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем на дискотеку со своей фанатекой. Едем, едем с гаража угнав папину победу. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Что особенного в этой не пойму особен? Я ничего с собой поделать не способен. Не знал я, что к беде такой не приспособлен. Да уж таким, как я, не дают премию Нобель. Но сами ноги к ней меня силком ведут. На дискотеку сами в пляс идут. Меня окутала безудержным туманом. Вот она пришла, любовь. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем на дискотеку со своей фанатекой. Едем, едем с гаража угнав папину победу. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем на дискотеку со своей фанатекой. Едем, едем с гаража угнав папину победу. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. А до деревни той далеко, туда добраться будет нелегко. Сначала переехать все мосты и как-нибудь объехать все посты. Но я ведь знаю, ждешь меня, ждешь ты. Пускай всю ночь орут за окном коты. Я полевые нарву тебе цветы. Мы едем, едем в соседнее село. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй. Ардактуу телегөрүүчүлөр, жагымдуу музыкалык чыгармадан кийин биз программабыздын сапардын алдыга карай улантабыз. Мынакей Актанбайки жаңы эле өзүнүн инстаграмына сүрөтү киргизгенден кийин 800 ашык лайк болду дейт. Аны эмесе бардык биздин телегөрүүчүлөргө ыраазычылык билдиребиз. Дегеле комментарийдагы ой пикирлер дагы көп жазылды. Бардыгыңыздарга терең ыраазычылык. Ал эми биз болсо бульвар программасынын алдыга карай улантабыз. Ардактуу телегөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин темабыз соц маалыматтар. Дегеле бүгүнкү социалдык маалыматтарда кандай гана посттор жазылат? Бүгүнкү биз албетте алдыңкы мүнөттөрдө
дагы биздин келген коноктор менен тааныштырып өтөбүз. Ал эми азыр мен кызыктуу маалыматтар менен бөлүшкүм келип жатат биздин телекөрүүчүлөр менен. Кыргызстанда бүгүнкү күндө Инстаграмда көп колдонуучу жана катталуучулары көп, подписчик деп коет эмеспи, катталуучулары көп адамдарды биз 3 орунга бөлдүк. Ал эми биринчи орунда биз белгилүү актриса, модель Айжана Асемованы койдук. Айжана Асемовада Инстаграмында 516 миң катталуучусу бар экен, подписчик деп коелу. Ал эми экинчи орунда ырчы актриса, мындан тышкары 3 кыздын энеси Анжелика Бекбалиева. Анда канча подписчик бар десеңиз, 280 миң катталуучусу бар экен. Мындан тышкары 3-чү орунда 17 жаштагы ырчы Сүрөтүң аттуу чыгармасы менен белгилүү болгон Аяна Касымова белгилүү болду. Дегеле 232 миң катталуучусу бар экен. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мынакей дал ушундай жагымдуу маанайда биз программабызды улантабыз дагы. Азыр бир нече мүнөткө тынууга кез берели, андан кийин оюндарды баштайбыз. Оюндарга дайын туруңуздар, бар болуңуздар. Капар байке, эме номерибиз 670479 а? Карадым. Ардактуу телекөрүүчүлөр, айымдар жана мырзалар, бардыңыздар сыналга жакына келиңиздер. Себептенде Бульвар 122 программасы өзүнүн угунда уланууда. Жалпыңыздарга жакшы маанай каалоо максатында биз сапарыбыз алдыганы карай улантабыз. Биз ардактуу телекөрүүчүлөр, мынакей оюнга дагы кезек келди. Оюндун шарты дагы өзгөчө десек болот. Себептенде бардыбызга белгилүү бир оюн бар эмеспи? 4 сүрөттү бириктирип, 4 сүрөттү байланыштырып бир сөз табышыңыз керек. Дал ушул оюнду бүгүнкү биздин эфирде колдонобуз. Аны эмесе бардыңыздар эфирге жакына келиңиздер, сыналга мындан тышкары добушун өйдөрүп көтөрүңүздөр. Мындан тышкары эскерте кетейин, бүгүнкү биздин программабыздын демөөрчүсү, дегеле жардам берип жүргөн Жорго таксисине дагы ыраазычылык билдиребиз. Себептенде Жорго таксиси алысты жакын кылган таксилердин бири. Бардыңыздар дал ушул Жорго таксиси менен пайдаланыңыздар. Байланыш телефондору 20-22. Ал эми биз сапарыбыздагы байсалдуу деген максатта уланталы дагы оюнга кезекти берели. Оюндун шартын дагы бир рет түшүндүрө кетейин. Дегеле 4 сүрөттү көрсөтөбүз. Азыр сизден сыналганыңызга деле ушул 4 сүрөттү бириктирип кандай сөз чыгат экен, буну сиздер табышыңыздар керек. Биздин байланыш телефондору 67 04 79. Дагы бир рет кайталап өтөйүн, 67 04 79. Биздин уюлдук телефону аркылуу чыксаңыз 0312. Ардактуу телекөрүүчүлөр, айымдар жана мырзалар, мынакей сизден сыналганыңызда азыр 4 сүрөттү көрсөтүп турабыз. Бул 4 сүрөттү бириктирип кандай сөз тапса болот? Мынакей жакшылап байкап көрсөңүздөр, машинанын сүрөтү турат, унаанын, мындан тышкары үйдүн сүрөтү турат, бул жакта акчанын сүрөтү турат десек,
десек, бардыңыздар да күтүп жаткан учурубуз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бардыңыздар байланышка келиңиздер. Эгерде 4 сүрөттү байланыштырсаңыз десек, бизге байланышка чыккан телекөрүүчүбүз бар экен. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кутман кеч. Алло. Саламатсызбы? Жообун айта бериңиз. Ага, келиңиз. Бул жоопту таптыңызбы? Кандай деп ойлойсуз? Байлык. Байлык деп ойлойсуз, а? Алло. Алло. Угуп жатабызбы? Угуп жатат. Ардактуу телекөрүүчү, кайсы жактан байланышка чыгып жатасыз? Бишкектен. Маанайыңыз жакшы элеби? Ооба. Келиңиз анда дагы бир жолу карап көрөлү. Бул жакта унаанын сүрөтү турат, тыйындардын сүрөтү турат, анан кийин капчыкта жаткан долларлуу акчалар жатат. Десек, бул таптыңызбы? Келиңиз, дагы бир жолу өзүңүздүн оюңузду айтып көрүңүз. Бул эмне деп ойлойсуз? Байлык эмеспи? Байлык дейсиз, а? Атыңыз ким болот? Эльвира. Эльвира, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сиз туп-туура таптыңыз. Дал ушул Дельфин бассейне болгон дисконттук картаны сизге тапшырууга даярбыз. Аны эмесе сизге ырайчылык билдиребиз. Ар дайым байланышка чыгып жүрөрүңүз. Эфирден тышкары бизге дагы телефонго чалыңыз. Себеп дегенде бул белекти кантип алып кетесиңиз, биз албетте дарегин дагы түшүнүп бермекчибиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз анда эмесе сапарыбызды кадамын алдыга таштайлы дагы. Кийинки оюнубузга кезекти берели. Кийинки оюнубуздун шарты дагы ушундай эле. Көрсөтөбүз. Бул сүрөттү эмне чагылдырган, ардактуу айымдар жана мырзалар, сиздер табышыңыздар керек. Мынакей бул жакта айымдын сүрөтү турат, кичинекей баланын үйүнө турат, деги эле мотоцикл жүрүп баратат, анан коомдук жер окшойт, же балким диско-клуббу. Буну сиздер табышыңыздар керек. Деги эле 4 сүрөттү бириктирип, бир сөз табышыңыздар керек. Буну сиздердин максатыңыздар. Эгерде тапсаңыздар, бизге байланышка чыгыңыздар. Биздин байланыш телефондорубуз 67 04 79. Ал эми бизде болсо албетте уюлдук телефон аркылуу чыксаңыз, анда 0312. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мынакей 4 сүрөттү кошуп бизге байланышка чыкты десеңиздер, бизге байланышка чыккан телекөрүүчүбүз бар экен. Алло, салам алейкум. Ассаламу алейкум, кош келипсиз. Рахмат. Оюнга даярсызбы? Даяр, биздин жооп ызычуу, ошол катуу бир үн да, катуу бир. Катуу үн деп ойлойсуз. Ызычуу болуп атат алдагы. Ти бала да катуу үн менен эме, ти катуу громкоговоритель экен, Ана алда мотоциклдын дагы үнү катуу да. Ызычуу же болбосо катуу да, экөөнүн бирөөсү. Сиз атыңыз ким болот? Бек Султан. Бек Султан, кайсыл жактан байланышка чыгып жатасыз? Мен шаардан, Бишкектен эле. Азыр эмне менен алектенип жатасыз? Азыр сиздерди көрүп сүйүнүп отурам, муну карап, баягы кызыгып берилип. Анда Бек Султан, сизди кубандырып өтөлү, себептен сиз туп-туура таптыңыз. Бул катуу үн, себептен мынакей бул жакта коомдук жайда болгон көптөгөн үндөр чыгып жатат. Бул жакта айымыбыз дагы чоң микрофондо карап кыйкырып жатат. Бунун бардыгы катуу үн. Бек Султан, сизди куттуктайбыз. Бул дисконттук картаны сизге тапшырууга даярбыз. Эфирден тышкары бизге байланышка чыгыңыз, Бек Султан. Сизди куттуктайбыз. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер дагы четте калбаңыздар. Бул белекти сизге дагы тапшырууга даярбыз. Бүгүнкү биздин белегибиз дагы өзгөчө. Аны кандай десеңиздер, Дельфин бассейне болгон дисконттук картабыз. Бул Дельфинге бассейне барып, көңүлүңүздү, маанайыңыздарды ачып келиңиздер. Себептен кышында мен оюмча ден соолукту чыңдоого мүмкүнчүлүктүн эң бир жакшы себептеринин бири бул албетте Дельфин бассейни. Ал эми биз сапарыбызды алдыга карай улантабыз. Ардактуу айымдар жана мырзалар, бардыңыздар сыналгыга жакыныраак келиңиздер. Себептен биздин дагы кийинки оюнубуздар бар. Оюнубуздун бардыгын сиздерге түшүндүрүп бере кетебиз. Мынакей кийинки сүрөтү эмне чагылдырылган? Деги эле 4 сүрөттү кошуп кантип деги эле 4 сүрөттү кошуп эмне бир сөз чыгарса болот? Буну сиздер табышыңыздар керек, ардактуу телекөрүүчүлөр. Мынакей 4 сүрөттү кошуп көрүңүз. Бул жакта чайниктин сүрөтү турат, анан кийин арстандын сүрөтү турат, деги эле айымдын да сүрөтү турат. Деги эле бул 4 сүрөттү кошкондо кандай сөз келип чыгат? Буну сиздер табышыңыздар керек. Биздин байланыш телефондорубуз 67 07 79 десек, бизге байланышка чыккан телекөрүүчүбүз бар экен. Алло, саламатсызбы? Адам нерсиде. Алло, саламатсызбы? Угуп жатабы? Угулат. Атыңыз ким? Кош келипсиз. Асылбек. Асылбек, кайсы жактан чалып жатасыз бизге? Байланышка чыгып атасыз. Каралтадан, Вознесеновкада. Деги эле бүгүнкү биздин оюнубуздун жообун таптыңызбы? Нерв деп ойлоп атам. Нерв деп ойлойсузбу? Жакшылап дагы бир жол сизге ойлонуп көрүңүзчү. Дагы бир жол, дагы эмнеге байланыштуу болушу мүмкүн? Алло, Асылбек.
О. Таптыңызбы? Дагы бир жолу ойлонуп көрүңүзчү. Нерв кайнап жатат деген ошол башка жок. Жок, Асылбек сиз таап алган жоксуз. Андыктан ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер дагы буну теке кетирбестен байланышка чыгыңыздар 67 04 79. Бардыгыңыздарды сыналга жакыныраак чакырабыз. Биздин оюнубузга активдүү катышыңыздар. Биздин белегибиз дагы өзгөчө. Биздин белегибиз дельфин бассейни болгон дисконттуу карта, ардактуу телекөрүүчүлөр. Бардыгыңыздарды күтөбүз десек, бизге байланышка чыккан телекөрүүчүбүз бар экен. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келипсиз, эжеке. Балам. Саламатсыңарбы? Келиңиз. О. Биздин оюнубузга даярсызбы? Силерди бул неме ачуулуу да эми. Ооба. Силерди бул неме ачуулуу да эми. Эжеке, кайсы жактан байланышка чыгып жатасыз? Анан жини келип ачуу келип тургандай ошол зыло. Бишкектен. Бишкектен, Атыңыз ким болот? Бишкектен чыгып жатам. Ооба. Десек, биздин байланышыбыз үзүлүп калды окшойт, ардактуу телекөрүүчүлөр. Андыктан бизинче өзүңүздүн бирдиңиздерди карап, анан кийин бизге байланышка чыгыңыздар. Биздин байланыш телефондорубуз 67 04 79. Деги эле 4 сүрөттү бириктирип, бир сөздү табышыңыздар керек. Деске, бизге байланышка чыккан телекөрүүчүбүз бар экен. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Менин атым Алия. Алия, кош келипсиз. Кайсы жактан чыгып жатасыз? Бишкектен эле чалып жатам. Биздин оюнубузга даярсызбы? Даярмын. 4 сүрөттү бириктирип, кайсы сөздү таптыңыз? Мен деген ачууландым деген сөз таптым. Ачуулануу? Сезим билдирип ачууландым да. Анан эсе, Алия, сизди куттуктап өтөлү. Азыр эмне менен алектенип жатасыз? Учурда балам менен отурам, кичинекей балам багып. Анда сизди, Алия, куттуктайбыз. Деги эле күнүңүз кутмандуу кеч деп дагы бир жолу айтып өтөлү. Бул дельфин дисконттуу картасын сизге тапшырууга дагы даярбыз. Мынакей дельфин бассейне барып, көңүлдүү маанай, деги эле ден соолукту чыңдап келиңиздер, ардактуу телекөрүүчүлөр. Андыктан бизге эфирден чыкканда байланышка чыгыңыздар дейли. Биздин белегибизди кантип алып кетсеңиз болот, биз албетте түшүнүп беребиз. Ал эми мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин да ушу менен оюнубуз дагы жыйынтыкталды. Мындан тышкары оюндар дагы кызыктуу. Түз эфирде менимче мынчалык оюндар ойнотулбаса керек. Биз бирок оюнда албетте бардык оюндарды шарттарын түзүп берүүгө даярбыз. Бульвар 122 программасы өз сапарын улантат. Музыкалык чыгармага кезек беребиз, андан кийин программасы улантабыз. Али оюндар бары али алдыда, ардактуу телекөрүүчүлөр, бизден эч алыстабаңыз. Караңгылап адашканыңда, кара короз кыйкырганга чейин, карам болуп турсам сонунда. Кый корозо кыйкырганга чейин, кый корозо кыйкырганга чейин, мен сүйөмүн деле сен сүйбөйсүң, дадагаңа болуп эле кетейин. Мен сүйөмүн деле сен сүйбөйсүң, дадагаңа болуп эле кетейин. Түмүрлөргө чалынарыңда, мүдүрүлүп жыгыларыңда, жүгүрүп барып жаныңа да сүйүп бире турсам сонунда. Мүдүрүлүп жүгүрүп жетейин, мүдүрүлүп жүгүрүп жетейин. Мен сүйөмүн деле сени сүйбөйсүң, дадагаңа болуп эле кетейин. Мен сүйөмүн деле сени сүйбөйсүң, дадагаңа болуп эле кетейин. Суу көтөрүп чакаларыңа, бейгапара кел атканыңда, ала дөбө тап деп чочотканда, апап таба турсам эле сонунда. Аптайын, аптайын, мен сүйөмүн деле сен сүйбөйсүң, аппак таңың болуп эле атайын. Мен сүйөмүн деле сен сүйбөйсүң,
адамга күч куат берет. Ар дайым музыка, ар дайым позитив, бул бир гана бульвар 122 программасында. Ал эми биз болсо программабыздын кадамын алдыга таштайбыз дагы. Дегеле ардактуу телекөрүүчүлөр, айымдар жана мырзалар, бүгүнкү биздин программабыздын темасын түшүнүрөк өтсек, социалдык маалыматтар. Бүгүнкү күндө биздин шаар тургундарыбыз маалыматты кайсыл жактан оңой алат? Дегеле сыналгыданбы же интернет аркылуу? Буну албетте сиздер менен буга чейин да байланышканбыз. Мындан тышкары бүгүнкү биздин эфирибизге коноктор дагы келген. Буга чейин дагы Актанбай экөөбүз келип өзүнүн инстаграмына жүктөгөндө 2 минуттан ичинде 500 лайкка жеттик. Аны эмесе бардык биздин телекөрүүчүлөргө да ыраазычылык билдиребиз. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, негизи эле инстаграм боюнча сөз кылсак, бүгүнкү күндө биздин айымдарыбыз инстаграмга сүрөт киргизиш үчүн дегеле боёнушат, дайынданышат, дегеле чачын жууп келишет, фендешет, дайынданышат, анан кийин беттерин боёшот. Ал эми дегеле ушул боюнча бизде инстаграмдан алынган кичинекей видео ролик бар болчу. Биздин айымдарыбыз инстаграмга сүрөт киргизиш үчүн канчалык кыйналышат экен. Келиңиздер кийинки сюжеттен чогуу көрөлү, андан кийин оюндарды баштайбыз. Let me take a selfie. Let me take a selfie. Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, бардыгыбыз күбө болдук окшойт. Дегеле аялдар бир сүрөттү киргизиш үчүн кандай гана кыйынчылыктарга туш болбойт. Ал эми биз болсо бульвар 122 программасы улантабыздагы ардактуу телекөрүүчүлөр, оюнга кезектөрөбүз. Оюндун дагы шарты өзгөчө. Дегеле азыр сиздин сыналыгыңызга мамлекет, башка мамлекеттердин акчасын көрсөтөбүз. Дегеле бул акча кайсы мамлекетке таандык жана аталышын табышыңыздар керек. Биздин байланыш телефондорубуз 67 04 79. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мынакей эң алгачкы 500 акча экен. Бул жакта бул кайсы мамлекеттин акчасы? Бизге байланышка чыгып, жообун айтыңыздар. 67 04 79. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бардыгыңыздарды түз байланышта күтүп жаткан учурубуз. Бардыгыңыздар активдүү катышыңыздар. Себептенде СТВ телеканалынын өзгөчө кызыктуу жана эң сонун белектери бар. Дагы бир жолу эскерте кетели, 67 04 79. Дегеле бүгүнкү оюн программабыздын оюндун шарты дегеле мынакей түшүндүрөйүн атсак эле, бизге байланышка чыккан телекөрүүчүбүз бар экен. Алло, саламатсызбы? Бул Белоруссиянын акчасы, Белоруссияныкы. Алло, атыңыз ким болот сиздики? Таштанбек. Таштанбек байке, сиз туура эмес таптыңыз. Бул Белоруссияныкы эмес. Дагы бир жолу ойлонуп көрсөңүз. Сиз тапкан жоксуз. Аны эмесе ардактуу телекөрүүчүлөр, бардыгыңыздар аракет кылыңыздар, чамдаңыздар. Менин оюмча, бардык мамлекеттердин акчалары бири-бирине дагы окшош эмес. Мынакей буга чейин Таштанбек байке чалып, Белоруссия дейт. Жок, бул Белоруссия эмес. Биздин байланыш телефондорубуз 67 04 79. Уюлдук телефон аркылуу чыксаңыз 0312 десек, бизге байланышка чыккан телекөрүүчүбүз бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кош келипсиз. Таптыңызбы? Бул рубль болуш керек. Жок, ардактуу телекөрүүчүлөр, сиз туура эмес таптыңыз. Бул рубль эмес. Интернеттен карасаңыздар болот. Менимче, азыркы тапта интернет эле актуальный болуш керек. Актуалдуу интернетке кириңиздер дагы. Бул сүрөт кайсы мамлекеттин акчасына таандык экен? Буну сиздер табышыңыздар керек. Биздин байланыш телефондору 67 04 79. Келиңиздер, бизге байланышка чыккан телекөрүүчүбүз бар экен. Алло, саламатсызбы? Бул деген Украинанын акчасы. Туп-туура. Атыңыз ким? Алтай, туура дейт. Алтай, сизди куттуктайбыз. Бул албетте Украинанын акчасы гривен деп аталат эмеспи? Барыбызга белгилүү болсо керек. Сизди куттуктайбыз. Биздин СТВ телеканалындагы жакшы белектерибизди сизге тапшырууга даярбыз. Эфирден тышкары бизге байланышка чыгыңыз, өзүңүздүн белеңиңизди кантип алып кетсеңиз болот экен түшүнүп беребиз. Анда биз улантабыздагы кийинки башка мамлекеттин акчасын дагы көрсөтөбүз. Бул кайсы мамлекетке таандык экен табышыңыздар керек. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мынакей 200 акча экен, 200-түк. Ана эмесе бул кайсы мамлекетке таандык экен? Буну сиздер табышыңыздар керек. Биздин байланыш телефондорубуз 67 04 79. Бардыгыңыздарга
жакшы маанай каалайбыз дагы. Биз программасы улантабыз. Мынакей оюнубуздун шартына түшүнүрө кеттик. Деги эле башка мамлекеттердин акчасын көрсөтөбүз. Бул акча кайсы мамлекетке таандык жана аталышы кандай десек, бизге байланышка чыккан телегөрүүчүбүз бар экен. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келипсиз. Рахмат. Таптыңызбы бул кайсы мамлекетке таандык? Бул Түркияныкы деп ойлойм. Турцияныкы? Ал эми аталышы кандай? Лир. Лир деп ойлойсуз, туп-туура таптыңыз. Атыңыз ким? Альмира. Альмира, сизди куттуктайбыз. Бизге эфирден чыккары байланышка чыгып, албетте белеңизди кантип алып кетсеңиз болот экен, биз албетте түшүндүрүүгө даярбыз. Бардыңыздар ардактуу телегөрүүчүлөр, эфирге бардык телегөрүүчүлөрдөн четте калбай, бардыңыздар жакшы активдүү ойноого даяр болуңуздар. Биздин байланыш телефондорубуз 67 04 79. Бардыңыздар байланышка чыгыңыздар дагы биздин оюнубузга активдүү катышыңыздар. Биздин кийинки оюнубуз сүрөтүбүзгө кезек берели. Деги эле кийинки сүрөтүбүздөгү акча кайсы мамлекетке байланыштуу, буну табышыңыздар керек. Бул кайсы мамлекеттин акчасы, ардактуу айымдар жана мырзалар? Бизге түзмө-түз байланышка чыгыңыздар. 67 04 79 0312 шаарыбыздын коду баарыбызга белгилүү болсо керек. Аны эмесе биз албетте сиздердин чалууңуздарды күтүп жаткан чагыбыз. Ардактуу телегөрүүчүлөр, бардыңыздар активдүү катышыңыздар, бардыңыздарга ийгилик каалайбыз. Биз болсо десек, бизге байланышка чыккан телегөрүүчүбүз бар экен. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Атыңыз ким? Эрмек. Эрмек, оюнга даярсызбы? Бул кайсы мамлекеттин акчасы? Саламатсызбы? Бул кайсы мамлекеттин акчасы сиздин сыналыңыздагы? Россияга. Россия деп ойлойсуз, Деги эле аталышы кандай? Россия деп эле аталып койбойт дейм акчаны. Рубль деп ойлойсуз, Туп-туура таптыңыз. Куттуктайбыз, Эрмек. Эфирден чыккары бизге байланышка чыгып, өзүңүздүн белеңизди кантип алып кетсеңиз болот экен, биз албетте түшүндүрүп берүүгө даярбыз. Эрмек, кийинки оюндарга дагы активдүү катышыңыздар. Биз анда сапарыбызды кадамын алдыга таштайбыз дагы, кийинки оюнга кезек бермекчибиз. Ардактуу телегөрүүчүлөр, бардыңыздар, телефондоруңуздарды алыңыздар дагы 67 04 79 сандарын териңиз дагы даяр туруңуз, себептен биз кийинки оюнга кезек бермекчибиз. Бул кайсы мамлекеттин акчасы? Бардыңыздар, табыңыздар, биздин сүйүктүү телегөрүүчүлөрүбүз. Бардыңыздарга ийгилик каалайбыз. Менин оюмча, эгерде географияны жакшы билген адамдар болсо, бул акчаны шыр эле табып болушуңуз керек, ардактуу телегөрүүчү. Десек, бизге байланышка чыккан телегөрүүчүбүз бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Кош келипсиз. Кош келдик. Бул Индияныкы болсо керек. Индияныкы деп ойлойсузбу? Ооба. Аты жөнүңүз ким? Абдуталип. Сиз бай тура эмести алып калдыңыз окшойт. Жок, бул Индияныкы эмес. Дагы бир жолу ойлонуп көрсөңүзчү. Менин оюмча, азыркы тапта интернетке кириңиз дагы, интернеттен карап көрүңүз. Бул кайсы мамлекетке таандык экенин, ардактуу телегөрүүчү. Айымдар жана мырзалар, бардыңыздар, чамдаңыздар, аракет кылыңыздар. Биздин байланыш телефондорубуз 67 04 79. Бардыңыздарга ийгилик каалайбыз. Бизге чыккан телегөрүүчүбүз бар экен. Алло, саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кош келипсиз. Рахмат. Биздин оюнубузга даярсызбы? Даярбыз. Бул кайсы мамлекеттин акчасы? Беларусь мамлекетинин. Ал эми Белоруссияда кантип аталат акчалар? Рубль деп аталат го. Рубль. Аты жөнүңүз ким? Нурбек. Нурбек, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сиз албетте туп-туура таптыңыз. Биз буга чейинки көрсөткөн сыналга чыккан бул албетте Белоруссиянын акчасы, рубль деп аталат. Деги эле кызыктуу маалыматтарын бирден айта кетсем, буга чейин айта кетсек, рубль деп аталган эмес, Белоруссияда зайчик деп аталган экен. Ана эмесе бул кызыктуу маалыматтарга байланыштуу албетте. Бардык биздин телегөрүүчүлөргө ыраазычылык билдиребиз. Биздин оюндарга дагы активдүү катышыңыздар, чамдаңыздар дейли. Десек, биз болсо кийинки оюнга кезек беребиз, ардактуу телегөрүүчүлөр. Бул акча кайсы мамлекетке байланыштуу? Ардактуу телегөрүүчүлөр, бардыңыздар, активдүү катышыңыздар. Биздин байланыш телефондорубуз 67 04 79. Дал ушул санды териңиз дагы түз байланышка чыгып, сыналга чыккан сүрөттөгү акча кайсы мамлекетке таандык? Буну сиздер табышыңыздар керек. Биз сапарыбызды улантабыз, ардактуу телегөрүүчүлөр, чамдаңыздар, аракет кылыңыздар. Бардыңыздарды азыркы тапта Бульвар 122 студиясына күтүп жаткан учурубуз. Бизде ушул тапта бизге десек, биздин байланыш үзүлүп калды окшойт. Ардактуу телегөрүүчүлөр, бардыңыздар Бульвар 122 программасына кош келиңиздер. Бардыңыздарды күтүп жаткан учурубуз. Бардыңыздар, аракет кылыңыздар. Десек, бизге байланышка чыккан телегөрүүчүлөр бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатчылык. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Бул Өзбекстан. Аты жөнүңүз ким?
Атым Самат. Самат байке, сиз жакшылап ойлондуңузбу? Ооба. Сиз буну Өзбекстандын да акчасы деп ойлойсузбу? Ооба. Ал эми аталышы кандай? Аталышы Самат, ойлонуңуз, чамдаңыз. Сизге жаныңызда ким жардам берип жатат азыр? сумбу? Ал сум. Сум деп ойлойсуз, а? Ай. Самат, сизге азыркы тапта ким жардам берип жатат жаныңызда? Үй бүлөңүзбү? Жанымда эжешам бар. Азыр эмне алып алектенип жатасыз? Үйдө тамактан отурабыз. Тамагыңыз таттуу болсун дейли. Самат, сиз туп-туура таптыңыз. Бул Өзбекстандын сум акчасы. Сизди куттуктайбыз. Эфирден тышкары бизге байланышка чыгыңыз дагы. Өзүңүздүн белеңиси кантип алып кетсеңиз болот. Биз албетте түшүндүрүп берүүгө даярбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз Сапарус алдыны көзү улантабыз дагы. Бардык биздин телекөрүүчүлөр байланышка чыгып жаткан телекөрүүчүлөргө ыраазычылык билдиребиз. Сапарустун кадамын алдыга таштап, музыкалык чыгармага кезек бермекчибиз. Жагымдуу музыкалык чыгармаларга албетте кезек беребиз. Бүгүнкү күндө популярдуу музыкалык чыгармалардын ким десеңиздер, азыр биз коюп берүүгө даярбыз. Бардыңыздар, чамдаңыздар, аракет кылыңыздар дегиле. Бульвар 122 программасында эксклюзивдүү клип кабыл алып коюңуздар.
Аны элден табылбайсың атуу чыгармасы бир гана сиздер үчүн жаңырда ардактуу телегөрүүчүлөр бардыгыңыздарга албетте жагымдуу маанай дегеле сүйүү калып өтмөкчүбүз. Биз программабызды ардактуу телегөрүүчүлөр ушу менен соңуна да келип жетти. Бардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Дегеле бүгүнкү мынакей оюндарга бардык биздин активдүү катышкан телегөрүүчүлөргө дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Бардыгыңыздар биздин эгерде сыналганы көрүп жатсаңыздар сүйүү жана бакыт талай кааламакчыбыз. Эгерде сиз көрүп жатсаңыз, анда сизге сүйүү, жылмаюу дегеле жылуулук каалайбыз. Эшикте кандай гана барай болбосун, бирок маанайыңыз ар дайым 100% болсун ардактуу телегөрүүчүлөр. Мындан тышкары мынакей бүгүн программа соңуна келип жетти. Эмки эфирде мындан дагы кызыктуу болот деген ишеничтебиз ардактуу телегөрүүчүлөр. Эфирден жүрүшүндө көмөк көрсөткөн дегеле Жорго таксисине дагы ыраазычылык билдиребиз. Мындан тышкары Бульвар 122 программасынын жалпы жамааты, мындан тышкары башкы продюсери Жийде Зоотбекова дагы ыраазычылык билдиребиз. Режиссердун пультунда Капар Сабракунов, Акынбеков Шаршембай, Каныбек Өмүралиев байкелерибизге терең ыраазычылык билдиребиз ардактуу телегөрүүчүлөр. Редактор журналисттер биздин алтындай болгон эжекелерибизге Гүлназ Мезен кызы, Тобоева Нурай эжекелер. Мындан тышкары биздин операторлор Шухрап Эрмек дегеле биздин бардык кесиптештерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу телегөрүүчүлөр, бул Бульвар 122 программасы болду. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайбыз. Эгерде көрүп жатсаңыз, добушун өйдө көтөрүңүз. Себептен биз программабыз ушу менен соңуна келип жетти. Эмки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар, бар болуңуздар.